тарыхқа назар таштаңыз biraz. Кыргыз ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз, Орта Азия эли ким болгон эле, азыр ким болуп атабыз? Кандай акыбалга келип атабыз? Мен силерге бир окуя айтып берейин ушул жерде. Bir жигит bir Америкалык кыз менен сүйлөшүп калат. Мусулман эмес, албетте. Мусулман болбогон bir Америкалык кыз менен сүйлөшүп калат. Ушул Америкада жашап жүргөн болот, өзү окуйт. Аны менен сүйлөшөт, башка болот, эми билгени кылат да кыскасы. Жүрүп, анан канча жыл жүргөндөн кийин окуусун бүтүп, анан кайра ошол өзүнүн мамлекетине келем деп атканда үйүндө чалат да. Ата апа, мен ошол Америкалык кызга үйлөнөм деп чечтим. Үйлөнөйүн деп атам. Даярданыңыздар. Анан ата-энеси ыраазычылык бербейт. Биз мусулманга гана кыз үйлөндүрөбүз эndi. Мусулман эмеске үйлөндүрбөйбүз. Анан ал жигит эмне кылышын билбей, ары ойлонот, бери ойлонот. Андан кийин жанагы Америкалык кызга исламды мактай баштайт. Ислам мындай, ислам тигиндей, исламда мындай жүрөт, намаз, фарз, харам нерселер бар мындай тигиндей, исламды мактайт. Анан ислам жөнүндө пайгамбарыбыздын өмүр баянынан башка китептерден жанагы кызга берет. Мына ушуну окуп көр деп, англисче жазылган китептер. Анан аларды жанагы кыз окуйт, окугандан кийин исламдын ушунчалык чоң улуу дин экендигин түшүнөт жанагы кызчы. Анан ислам динин кабыл алат. Ислам динин кабыл алганда жанагы жигит тагын үйүнө чалат. Ата апа, жанагы кыз мусулман болду, даярдыгыңыздарды көрүңүздөр, ошол Америкалык кызга үйлөнөм, мусулман болду. Анан жанагы кызга барат, ошол өзүнүн мамлекетке алып кетем сени дегенде, жанагы кыз айтат, жок деп. Мен сага турмушка чыкпайм. Эмнеге десе? Sen maga bir kitap verdin, peygamberlerin tarihini verdin. Sen maga bir kitap verdin, anın içinde İslam'da negizleri, İslam'da kayıslı amal haram, kayıslı amal adal ekendigini düşündürgen kitap verdin. Men musulman boldum bu, İslam dininde hiç kaçan kafirga turmuşka çıksa bolboyt eken. Men seni oşol kitaptın jıyıntıgı menen, men seni musulman dep esептей албайм deyip жанагы кыз. Себеп, sen maga buga чейин, men İslam dinini kabul alганга чейинки кылган мен менен кылган мамилелериң, мен менен кылган амалдарыңды пайгамбар эч качан кылган эмес экен. Мусулман адам ал амалдарды кылбайт экен, мен сага тийбейм дейт жанагы кызчы. İslam dinini kabul алгандан кийин. Биздин акыбал ушундай болуп атат, урматтуу мусулман биртуган. Эгер кафир, эгер bir gayri din, İslam dinine musulman болбогон bir insan биздин акыбалыбызды көрсө, биздин мусулман деп элестете албайт азырчы. Bir kafirden kılgan amalımız kafirden ayırması yok. Oturup alıp karasan erkeklerimiz tos aytıp atkan. Erkeklerimiz gayşikte bir şeytandan meşbettir, diri şeytan olup жүргөн. Ayalарды karasan emeyin. Aytpayla koydan içi. Anan akbarımız şunday olsa anan kim bizge, kaysı insan bizdi körüp şu musulman eken, İslam dini şundayken de kantip bizde arkavatağızdan erçisini aytınca. Kantip sizin arkanızdan erçi. Siz özünüzge bir nazar taştan. Siz kimdin ümmet eleniz bilesiz mi? Siz kimdin urpak eleniz bilesiz mi sizin akbarınızda? Sizin atanız Manas bolgan. Sizdin Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bolgan. Ümmet üçün can berүүгө dayar bolgan. Anan sizin özünüzün akbalınızды karаңыз, өзіңіз алганыңызды караңыз. Сүйлөгөн сөзүңүздү караңыз, жүргөн амалыңызды караңыз. Өзүңүз алганыңыз наз сигарет, арак болуп атса, аялыңыздын жүргөнү бир жарым жылга каяктагы бир башка эркектер аксакалдар көрүп алып пай деп суктанып отурган аял болсо. Кызыңыздын акыбалын караңыз дагы. Анан кандай өзүңүздү мусулман деп атасыз? Мен мусулман эмессиз дебейм муну менен. Бирок биздин жашообузда көрүнүшүбүз мусулмандын жашоосуна окшобой атат деген сөз болду. Өзүбүздүн жашообузга кайтайлы деген сөз. Bizdi көргөн инсан ушул мусулман экен, ислам дининде ушундай экен деп түшүнсүн бизди көрүп. Бизде андай нерсе болбой атат. Bizdi көргөн инсан кимди элестетишин билбейсиң да. Bizdi көрүп исламдын баалуулугун түшүнбөй атат инсандар. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям дават кылып жүргөн мезгилде ошо өз мезгилинде. Мисалы мусулман болгон инсандардын 70-80% пайгамбарыбыздын кулк мүнөзүн көрүп эле ислам динин кабыл алган, сөзүн эмес. Сүйлөгөн сөзүнөн эмес, балким мүнөзүн көрүп, жүрүш-турушун көрүп эле ислам динин кабыл алышкан. Себеп жүрүш-турушу өтө бир чоң нерсе, чоң роль ойнойт да. А сиздин жүрүш-турушуңузду көргөн адам ислам террорист, ислам мындай, ислам тигиндей деген нерсени түшүнүп атат. Musulmanlar arak içet, musulmanlar zina kılat, musulmanlar mınday kılat degen nersen düşünüp sizin görüşünüzü görüpçü. Kандай nerse bolбосун. Биздин сүрөтүбүздү көргөндө исламдын баалуулугун түшүнсүн башка инсандар. Бизде башка жагдай болду. Ушундай дин эркинчилик заманды кадырлап айтып келиңиздер. Ушундай бир эркинчилик заманда жакшы бир амалдарды кылып, биздин сүрөтүбүз
Биздин тилге айткан сөзүбүз гана мусулман болбосо, балким кулк мүнөзүбүз, жүрүш турушубуз дагы ар бири мусулмандын пайгамбарыбыз